өлкөбүздүн келечегин ойлоп, жалпы кыргызстандыктардын камын көрүп, эмне дейт? Камын көрөм деп Садыр Жапаров мыйзамсыз абакта жатат. Бүгүн аны актап чыгаруу үчүн жалпы журт кайдыгер болбой президентке кайрылып жатат. Ошол катарда келечек үчүн сиздер да журт атасында кайрылып койгонуңуздар бүгүнкү талабы Садыр Жапаров жөнүндө ой айта кетсеңиз дейт. Албетте, урматтуу бир туугандар, бул биз мыйзамсыз же мыйзамдуу айткандай сот эмеспиз, аны сот чечимин чыгарыш керек болот. Чындап эле мыйзамдуу же мыйзамсыз деп. Кудайга шүгүр, азыркы учурда биздин сотторубуз адилеттүү болгонго аракет кылып атышат. Ошондуктан мен үмүт кылат элем, эгерде чындап мыйзамсыз камалса, анда сөзсүз түрдө андан чыгыш керек. Бирок биз билбеген ар кандай жагдайлар болуп калыш ыктымалы бар да. Анан Садыр Жапаровго тиешелүү эмес, жалпы эле кыргыз элинин мындай бир өзүнө тиешелүү. Биз кыргыздар мына индийский кинодо элебиз да, жүрөк өтө сезимтал болот дагы, түрмөгө түшүп калгандын бардык кылмышты актап жиберүүгө аракет кылабыз да. Канча мародерлук кылса, канча уурулук кылса, башка болсо түрмөгө түшкөн жаман көрөбүз. Түрмөгө түшкөндөн кийин үн чыкпай, сүйлөбөй, камерадан чыкпай койсо эле аны актап отуруп барып күнөөсүз кылып коебуз да. Биз сезимтал элбиз аяк. Ошондуктан ошол сезимталдыгыбыз бардык камалып калгандардын бардыгын күнөөсүз катары көрүп айта бере турган адатыбыз бар. Ошондуктан аны биздин саясатчылар дагы өтө мындай бир пайдалана ала турган болушту. Жеке менин оюм боюнча тергелиш керек, соттолуш керек. Ошо соттолгондон кийин, тергелгенден кийин, эгер чындап күнөөсүз болсо анда сөзсүз түрдө чыгыш керек деп мен айтат элем. Садыр Жапаров боюнча мен жакшы пикирдемин. Ал кишинин атасын да таануучумун, раматылык бир туугандарын тааныйм. Садыр Жапаровдун өзү жөнүндө дагы жакшы пикирдемин, катташып турчубуз. Түрмөгө түшүп калгандан кийин дагы бир канча катташып, китептерден бергем, окуп туруңуз деп намаз окугандыгын билем. Эгерде чындап күнөөсүз болсо, анда Кудай таалам жеңил кылсын деп иншалла биз тилек кылабыз. Анан бирок азыр бир жаман тенденция башталып кетти. Ошол бир адам камалып калса, сот адилеттүүлүгүн сурабайбыз. Биз дароо барып падышага барып эле ушуну чыгар деп неме койгон, бул жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Биз мыйзам астында баарыбыз бирдей болушубуз керек дагы. Биз падышадан муну чыгар деп айтпастан, балким ошонун сот адилеттүүлүгүн камсыз кылып бер деп талап кылып сурансак, ошондо туура болот эле. Болбосо азыр биз өзүбүз эле сот болуп алабыз да, ал мыйзамсыз жатып атат, андай мындай деп талап кыла беребиз. Мен ойлойм, бардык эле камалгандан туугандар ошентип айтышат, бул туура эмес. Биз адилеттүү сот каралсын деп мына ошону талап кылып, ошол сот ачык өтсүн деп, жана ошол ачык өтүп аткан соттордо жанагыдай тергөөчүлөр же прокурор башкалар туура эмес кылса, мына ошолордун туура эмес экенин аныктаганга аракет кылсак, ошондо бизде жемиш болот эле. Жөн эле келип бийликтен пайдаланып эле чыгарып кой деп эле мындай кылып басым кыла берсек, анда бул биздин коомго жарашпаган маселе болуп эсептелет. Кудай таалам эгерде чындап эле таза болсо, бардык анда тезирээк чыгып кеткени Кудай таалам насип кылып, туура эмес камагандарга Кудай таалам ылайык жазасын берсин деп тилек кылабыз.